Assalamu alaikum урматтуу көрмандар, көкбөрү сүйүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан Only Top каналы. Алдыда биз 9 май улуу жеңиш майрамына арналган мелдештин бомбардирлери тууралуу сөз кылабыз. Ошондой эле турнирдин мыкты оюнчулары жана мыкты аргымактары ким болду? Бул суроолорго дагы жооп издейбиз. Алгач мелдештин бомбардирлери тууралуу сөз кыла турган болсок, Нооруз турнирине салыштырмалуу бул оюндарда салымдар көбүрөөк болду. Эң мыкты бомбардир наамын Кубаныч Султан уулу алды. Ал жалпысынан 6 салым салды. Кубантай тайпалык баскычта Достуктун тайгазанына 2 улак, Мурастыкына 3 улак салды. Белгилеп койчу нерсе бул салымдардын көпчүлүгүн Султан уулу өнөктөштөрүнүн салымы менен кош колдоп салды. Мындан тышкары Кубантай финалдык беттеште дагы өзгөчөлүндү. Бул тизменин 2-чи сабында 5тен салым салган 2 спортчу жайгашкан. Алар Сарыөзөндүн чабуулчусу Элдияр Шактарбек уулу жана Бакуат Таластын мыктысы Маданбек Алтынбек уулу. Элдияр Достуктун тайгазанына 1 салым салса, Мурас менен болгон беттеште 4 жолу улакты таамай ыргытты. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Жекенин мыктысы Маданбек Алатоо менен ынтымакка бирден улак салды. Ошондой эле 5-чи орун үчүн болгон Мураска каршы беттеште хет-трик жасады. Бомбардирлер тизмесинин 3-чү сабында дагы 2 улакчы жайгашкан. Алар Астаркул Табышев менен Нурбек Ашымбек уулу. Достуктун чабуулчусу Астаркул бул турнирде токмок менен мыкты тандем болду. Ал Сарыөзөнгө 1, Мураска 2 жана Алатоого дагы 1 салым салды. Ал эми Бакуаттын чабуулчусу Нурбек Ашымбек уулу ынтымак менен Мураска 2ден улак ыргытты. Бомбардирлер тизмесинин кийинки сабында 3төн салым салган 3 оюнчу турат. Алар Майрамбек Рыспеков, Манас Ниязов жана Назар Кошумбаев. Манас Ниязов Бакуат Талас командасына каршы оюнда дубль жасаса, 3-чү орун үчүн болгон оюнда Достуктун тайгазанына өз командасынын жалгыз салымын салды. Майрамбек Рыспеков Бакуатка каршы дубль жасады. Ал эми финалда командасынын жалгыз салымын салып, ынтымактын негизги убакытта жеңүүнүдөн сактап калды. Андан соң Маке Булиттер сериясында дагы өзгөчөлөндү. Ал эми Мурас командасынын лидери Назар Кошумбаев Сарыөзөнгө 2 улак салса, Бакуаттын тайгазанына 1 салым салып кетти. 9 май турниринде 2ден салым салган оюнчулар төмөнкүлөр Кыяс Ниязов, Айбек Темирбаев, Сейитбек Анарбек уулу, Улан Насакеев, Кушчубай Илис уулу жана Тойчу Коргонбаев. Ал эми акыркы жылдардагы ынтымактын лидери Нуржан Мелисбек уулу 1 гана салым салды. Жогорудагы жыйынтыктардан кийин Манас, Сейитбек, Нуржан, Рустамдын доору бүтүп, жаш оюнчулардын доору башталдыбы деген ой келет. Сиздерде бул ойго кандай пикирдесиздер? Жаза кетиңиздер. Мелдештин жыйынтыгында жеке сыйлыктар тапшырылды. Жогорку лигада мыкты оюнчу наамын Кубантай Султан уулу алды. Ал эми мыкты аргымак Майрамбек Рыспеков минген Каркыра аргымагына буйруду. 1-чи лигада мыкты оюнчу Баяман Муралим уулу, ал эми мыкты ат Көкбөрү мектебинен Аякс аттуу аргымагы табылды. Баяман Муралим уулу жеңиш тууралуу төмөнкүлөргө токтолду. Жеңиш кут болсун. Бүгүнкү оюн кандай өткөзүп алдыңар? Оюн жакшы болду, бул оюн өтө курч болду. Атаандашыңар кандай атаандаш боло алды? Атаандаш күчтүү. Күчтүү экен атаандаштар. Биз коркуп эле чыкканбыз да. Жеңиштин сезимдери кандай болуп атат? Эмоция башкача болуп атат, айта албайм. Пландар кандай? Пландар жакшы эле, мода каласа ушида ойногонго аракет кылабыз. Ал эми Аяксты минген Көкбөрү мектебинин оюнчусу Алымбек Кедейбеков финалдык оюн тууралуу өз пикирин билдирди. Алымбек кандайсың? Жакшыбы, ден соолук? Ооба, жакшы. Оюнду жакшы бүтүрүп алдыңарбы? Ооба, оюн жүрүшү жакшы болду. Абдан күчтүү оюн болду. Алай командасы абдан күчтүү командалардын бири. Ушу 7 группанын ичинен алар дагы сурулуп, биз дагы сурулуп чыктык. Чындыгында келгенде тажрыйбалуу оюнчулардын көптүгүнөнбү же аттары күчтүүлүгүнөнбү кичине очко кичине алысыраак болуп, мындай алысыраак эме болуп калды. Мындай эми тең-метең очко боло албай калды, бирок аракет кылдык. Ушул жерде балдарыбыздын баары тең маңдай терин, ушу капитаныбыз,
Белек Мукаев байкебиз ушу маңдай тери менен үйрөткөн нерсени ушул жерде кылдык деп ишенем. Эми бирок баягы канчалык тажрыйба кичине жетишпегендиктен болду окшойт деп ойлойм. Оюндун жүрүшү абдан жакшы болду. Бөөдө кырсыгы жок болду. Оюн жакшы деңгээлде өттү деп ишенем. Бул силердин экинчи оюнуңар, ошентсе дагы экинчи оюнда экинчи орунга илиниш бул абдан жакшы биринчи лигада. Ооба туура айтасыз. Биринчи лигада чындыгында эле абдан күчтүү командалар келет. Анан баягы биздин капитаныбыз, тренерибиз дагы мындай тажрыйбалуу болгондуктан ошо тренерибиздин акылына салып, тренерибиздин күчүнө салып, ушул жерге аттарыбыздын баарын таап келген ушу Белек Мукаев агабыз, жетекчилерибиз мынакей Сагын байке ошо өзү жетектеп, өзү спонсор болуп ушул жерде келип өзү да колдоп кетти. Ошо оюн жакшы болду. Күйөрмандарга чоң салам айтам. Ушул жерде бизди 100 киши келсе, ушул 90 кишиси, 85 кишиси мындай бизге валет этти. Мындан кийинки оюндарда дагы жакшы ийгиликтерге жетишкенге аракет кылабыз.